Мына ушул Кур'ан Керимде хайван деп акыретте Аллах Таала айтып атат. Ал хайван деген сөз бул тугандар араб тилинен келип чыккан сөз. Бизде кыргыздарда биз айбан деп коебуз мисалы. Болбосо бул хай деген сөздөн келип чыгат. Хаят деген сөздөн келип чыгат. Бул жашоо, бул тирүү маклук, айбан. Тирүү маклук, айбан. Бирок бул жерде сарфтын сыйга мубалага деп коет. Ошол жашоо деген мисалы хаят болсо, хайван дегени бул толук кандуу жашоо деген. Мисалы бул дүнүйө эч качан толук кандуу жашоо болгон эмес. Бул дүнүйө толук кандуу жашоо эмес. Сен азыр сүйүнүп күлүп аткан болсоң, сөзсүз түрдө алдыңда дагы бир кандайдыр бир күтүлбөгөн бир кандайдыр кырсык же болбосо дагы бир трагедия күтүп турганын, аңдып турганын сен билбейсиң. Ошондуктан биркен дүнүйөдө эч качан бул дүнүйөдө адам бир 100% ушундай каныгып бул дүнүйөдө жашай албайт. Жаштык кезинен тытынып, жашап, аракет кылып, эптеп мына ошол дүнүйө материалдык бир максаттарына инсан жеткенден кийин ошол жеткен байлыгын эми рахаттанып пайдаланайын десе, бул адамдын жашы өтүп, ден соолугу дагы ошондой эмес. Эми ал нерсени толук кандуу рахатына дагы жетпейт. Ошондуктан биркен дүнүйө, толук кандуу жашоо бул акырет. Акырет. Толук кандуу жашоо бул акырет. Акыретте оору болбойт. Адам карыбайт, адам чарчабайт, адамдын жүрөгү эч качан сыгылбайт. Ал жерде душмандык жок. Ал жерде жаман ой жок, ал жерде көрө албастык жок, иши тардык жок. Алардын жүрөктөрүнөн болгон бүт бардык терс сезимдердин баарын биз суруп салабыз дейт. Аллах Таала бейишке кирген инсандын жүрөгүн таптаза кылып туруп бейишке киргизип коет. Ал жакта жаман ой деген нерсе дагы адамдын ойуна, жүрөгүнө эч качан келбейт. Мына ошол даамды татуу, ар бир нерсенин даамы болот. Бул дүнүйөдө мисалы тугандар бардык нерсенин даамы бар. Ширин даам. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтканда, инсандын адал мээнети менен ошол отунду тоодон ташып, топтоп келип, сатып, ошол мээнети менен бул жеген нерсесинин даамы башка болот. Эгерде сенден бирөө сага зулум жасап, сенин намысыңды тебелеп үстүңдөн өтүп кеткен болсо, ошол нерсенин алами, ошол нерсенин даамы да башка болот. Ошол акыреттеги толук кандуу жашоо деген мына ошол акыретте тугандар бейишке кирген инсандар мына ушул дүнүйөдө зулум жасап, адилеттүүлүккө эч качан жетпеген, ошолордун алдында кордукту көрүп, ушунчалык баягы инсанды кордоп, бул дүнүйөдө ушул качып, бийлиги менен, байлыгы менен кутулуп кеткен инсандар мына ошол акыретте тозокто күйүп жаткан кезинде зулум тарткан инсан мына ошолордун күйүп азап тартып атканын көргөн кезде мына ошол нерсенин өч алуу, мына ошол нерсенин дагы даамы болот. Бул дүнүйөдө эч качан жетпейбиз ал нерсегечи. Бул дүнүйө мына ушундай дүнүйө. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимдин бир аятында лaqad khalaqnal insana fi kabad. Мына бир араб мамлекетте болгон бир окуя, аялы эри менен тополоң жаңжал кылып атып, баягы өзүнүн төркүнүнө барып келейин, ата энемди сагындым, башка кылып скандал тополоң кылып атып, анан көчөгө чыгып кетип атса, баягы окулуп аткан Кур'андын аятын угуп калып анан баягы кайтыптыр да, мусулман аял. Ошол Аллах Тааланын Кур'ан Керимде мына ошол Балат сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Лaqad khalaqnal insana fi kabad." Khalaqnal insana fi kabad. Адам затын биз ушундай бир кыйынчылык, күйшүктүн үстүндө биз жаратканбыз. Бул жашоо жеңил болбойт эч качан. Бул жашоо эч качан жеңил болбойт. Ошондуктан эч качан Аллах Тааланын даярдап койгон эң кымбат баалуу болгон нерсеси бул Аллах Тааланын бейиши, жаннаты. Ал эч качан
арзан дешево емес эч качан. Эгерде биз өзүбүздүн арзыбаган, айныган, бузулган пейилибиз, кулк мүнөздөрүбүз менен, жасап жаткан бардык күнөөлөрүбүз менен Кудайдын мына ошол жаратып койгон эң баалуу болгон нерсесине биз ушундай күнөө менен биз каалагандай кечирген жашоо менен биз кирип кетебиз десек, биз чоң жаңылышабыз.